жана көрүүчүлөрү, биз бүгүн Word боюнча экинчи сабагыбызды баштап жатабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Word программасы боюнча тексттерди форматтоо боюнча үйрөнөбүз. Эгерде буга чейинки сабакты көрө элек болсоңуз, мындан биринчи сабакты көрүп, ошол Word боюнча негизги маалыматтарды билип алсаңыздар болот. Эгерде сабак сизге кызыктуу болсо, видеону аягына чейин көрүп, биздин каналга катталып, кесиптештериңиздер менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Анда эмесе биз баштайбыз. Биз биринчи сабакта кантип документ ачабыз, кандай кылып бөлүктөрүн коебуз деген темада биз өзүбүзгө бир маалымат бергенбиз. Ошол маалыматты сиздер ачып кирдиңиздер Word'го мынакей. Эми ушул жакта биз тексттер менен кантип иштейбиз? Иштерден мурун мугалимдерге керектүү бир бөлүк болот. Бул мугалимдердин эң биринчи эске ала турган нерсеси. Мугалимдер көп учурда баардык документтерди даярдап алып, андан кийин буну эстеп калышат да. Ошон үчүн сиз эгерде биринчи эле кандай стилде жазасыз, ошону карап алыңыз. Книжный формат бул биринчи же альбомный форматпы? Сиздин текстиңиз кайсыга байланыштуу? Альбомный болсо альбомный, книжный болсо книжный. Аны биз кайсыл жактан табабыз? Кээ бир бөлүктөрдө конструктор деген ичинде болуп калышы мүмкүн, кээ бир Word'тордо, же болбосо разметка страницы деген бөлүктө болуп калышы мүмкүн, дагы бир жолу айтайын. Же болбосо меникине окшоп макет деген бөлүктө, макет деген бөлүккө киргенде ориентация деген бар. Ошол жактан альбомная деген тандайбыз. Альбомный керек болсо, альбомная деген тандап алабыз. Жок, мага книжный керек десеңиз, анда книжный форматында эле тура берет. Эми биз эң биринчи главнаяга келгенде, тексттер менен иштөөдө биринчи ушул тексттин көлөмүн тандайбыз. Бизде көлөмү 16 же 18 кылып тандап алсаңыздар болот. Сизге каалагандай кылып, мен 28 менен жазам дедим. 28. Андан кийин ошол 28-дин жанында карасаңыздар шрифт бар. Шрифттер калибри деп жазылып турат. Ошол жактан сиз өзүңүзгө керектүү шрифтти тандап алсаңыз болот. Эгерде буга чейин сиздерде жакшы шрифттер болбосо, биздин YouTube каналда шрифттерди кантип көчүрүү жана установка кылуу боюнча видео бар. Ошол видеону көрүп установка кылып алсаңыздар болот. Мен ушундай болгон шрифтти жаздым. Мисалы үчүн Кыргызстан деп жазайын. Кыргызстан. Караңыздар. Кыргызстан деп жаздым. Ошондой эле кайра бир шрифт тандайын сиздерге. Кыргызстан. Мынакей караңыздар. Шрифттер 3'тү тандап жазайын. Эми сиздерге белгилүү болсун. Караңыздар. 3 бөлүгү болот. Каалаган көп шрифт бар. Өзүңүзгө жаккан тандап алсаңыз болот. Мага мисалы үчүн 1-чи менен 3-чү жакты деймин. Эми ушул Кыргызстан дегенди биз бир аз чоңойтушубуз керек. Ал үчүн Кыргызстан дегендин үстүн мышкабыз менен катуу басып туруп выделение кылып алабыз. Выделение кылып, могу жакта А деген бар. Чоң А деп мынакей. Чоң А турат. Бул значит, ошону баса берсеңиз сиздин көлөмүңүзгө жараша чоңой берет. Мага 72 жакты. Мисалы үчүн 72ден да чоң болуп кетти. Меники 80 болуп. Аны кичинейтем десеңиз, кичинекей А турат жанында. Ошону басып койсоңуз эле кайра калыбына келип калат. Андан кийин ушул главнаянын жанында, главная бөлүгүндө могул шрифттер, мынакей буфер абмен шрифт, анан абзац деген бөлүк турат. Ошол абзацтар мынакей ушул жагында эң астында бизде контурлар бар да. Абзацтык бөлүктөр кандай болуш керек? Меники ортого койдум, так ортого койгум келатат. Койгум келатса, мындай кылып орто дегенди басып койсом, так ортого коюлуп калат мунун. Кыргызстан деген сөзүм так ортосуна коюлуп калат. Эгерде кайра башкача кылам десеңиз, мынакей Кыргызстан дегенди белгилейбиз. Кайра эле чоңойтолуу 72ге апарып, бирок мен бул оң жака жылдыргым келатат. Ал эми 3-чү Кыргызстанды дагы 72ге алып барамын.
Караңыз, бирок муну мен кандай кылгым келип атат? Сол жакка жылдыргым келип атса, сол жакка алып барып коёмун. Караңыз. Көрдүңүзбү? Булардан айырмасы ушундай болду. Эми эң биринчи Кыргызстан деген жазууга келип туруп, белгилейми, выделение кылып, и могул жакта ЖКЧ деп турат. Жны бассаңыздар, бул Кыргызстан жазуусу жирный болуп калат. Кны жазсаңыздар, бир аз кыйшагыраак болуп калат да, мунун кереги жок. А вот чны жазсаңыздар, бул жакка мисалы үчүн жана кыргыз тилчи мугалимдер ошол кээ бир сөздөрдүн астын сызып коерду же белгилеп коерду, мынакей ушуларды колдонсоңуздар болот. Кыргызстан дегенди басып туруп, и ушул жакта мынакей свет деген турат, автоматтык түрдө кызыл менен сызып кетсеңиз болот. Бир белгилүү жактарды, же болбосо мынакей ошол эле чны басайын мен, другой светти тандаймын, жашыл свет тандадым, бирок сызбаймын. Мен толкун кылгым келип атат. Караңыз. Толкун кылып кеттим. И ошол жакта ушундай сөздү дагы ортосунан сызып койчу бөлүгү болот. Ушундай кылып Кыргызстан деген жазууну жазып алсаңыздар болот. Андан сырткары Кыргызстан деген жазууну кандай кылып боесок болот, мынакей. Могул жакта Анын астында кызыл сызык менен турат. Ошо менен кызылга боейлу. Андан кийинкисин фиолетовыйга боейлу. Андан кийинкисин жашылга боейлу, мисалы үчүн. Жашылга боейлу. Ушинтип боеп койсоңуздар болот. Андан кийинки сөздөрүңүздөрдү жазып кете бересиздер. Так ортосуна коюп алып, бул сөздөрдү жазып кете берсеңиздер болот. Бирок Кыргызстан деген сөздү мен дагы колдогум келип атат десеңиз, могул жакта Анын мындай жалтырап турганы бар. Мынакей караңыздар. Бул жакта стиличный кылып жазганга болот. Мисалы үчүн караңыздар. Мындай кылып фон берип, контур берип, тен берсеңиздер болот мындай кылып. Тен бул көлөкө берген сөздөр да. Мынакей бул Кыргызстан деген жазууга мен бир аз көлөкө бердим. Освещение мындай кылып жашыл кылып койсом болду. Мынакей көрдүңүздөрбү? Жакшы кылып белгилеп алганга толук мүмкүнчүлүгүм болду. Андан кийин сөзсүз түрдө бул документтерибизди жазып бүткөндөн кийин файлга киребиз. Сөзсүз түрдө муну унутпаңыздар. Файлды басып, сохранить или сохранить как дегенди басасыздар. Экөөнүн айырмасы эмнеде болот? Экөө тең эле бирдей эле, сохранить деле бирдей эле, сохранить как. Сохранить как деп туруп рабочий столду тандап алсаңыздар болот, же болбосо ошол бөлүктүн ичине, этот компьютердин ичине сактаймын десеңиз, документ дегенди басасыз. Же болбосо рабочий столго сохранить этемин десеңиз, рабочий стол тандайсыз. Тандагандан кийин Кыргызстан деп туруп сохранитти басып коесуздар. Бул автоматтык түрдө сиздердин документтин мынакей рабочий столуңуздарга түшүп калат. Бүгүн биз Word боюнча экинчи сабакты өттүк. Бүгүн биз тексттер менен иштөө жана сактоо боюнча бир аз маалымат алдык. Сабак жаккан болсо, лайк басып, комментарий калтырып, кесиптештериңиздер менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. 3-сабактан көрүшкөнчө.